Мын жакта кыздар жайгашкан бардыгычы. Анан кыздар ушка местанын бардыгын банда алып немени ярустарын бир этаждан кылып койгонбуз. Себеби аны эки ярустан кылганга болбойт экен да. Анан балдардын бизге баягы талабы күчөгөндөн кийин балдардын жатаканасын дух ярышына калды. Жакшы сөз жанды эритпейт. Жакшы сөз жанды эргитет. Жаман сөз жан кейитет. Жан эрибейт да эч убакта. Логически алганда жанды эргитет. Эргүү болот жан. Алмаштырыш керек. Бул эми кийин бирөө туура эмес уккан, туура эмес жазып койгондо алмаштырып салабыз. Түшүндүм. Хорошо. Анабай. Бардыгычы чыгат. Сулардын бардыгычы. Бир жумада эки жолу бар. Кандай болот ушунда? Жакшы, өтө сонун. Бул түрсүк майкажан жүрүшөт. Өтө сонун. Үйдөн жылуу да. Биледи караганбыз. İşteydi bunlar. Ооба, үчүн иштебесин иштейт, бардыгы иштейт. Бардыгы иштейт. Ана мына телевизион немелердин баарысын өзүм şu hareket kılıp durup şu bayağında ne olmasın diye şularda koydurdum da. Bular iştey var. Olsun ne için istiyor? Şunu men juup, şunu men jaysın ne olsa var dığınca. İşte dön için istiyoruz. Videoda kıldırdım da. Bu öte sonun nemesinde. Vakti bu koşu var. O koşup işteysin. Tımba iştey. O işte durat var. İştetsin bir de. Bir nemes alıp koyduverdin ha. Sen anla neme. Adı neme var ne? Komendant'a aytыңыздар, komendant kayda? Өзгөчө кызышат. Азыр анан Төлөбазыевич, мондагы болгондо мен келгенде где-то 180 тонна көмүргө неме кылганда сак болуңуз. Анан ошол себептен мен азыр баягы печкени алмаштыргам дагы үнөм болуш үчүнчү. Азыр 70 тонна көмүр табак кылабыз да мамлекеттен. Биз жана 180 тоннаны уже 70 тоннага түшүнүп алдык да. Бул биздин экономикага мына кичине болсо да саным кошуу деген эсептейм да өзүнчө. Ошол анан ысыган жагынан форточкаларды кышында келсеңиздер да көрөсүздөр, ачык турат. Форточкалар ачык коюшат. Эме болушупчу. Өтө ысык, жакшы болот. Кара мына азыркынын сүрөттөрү карасаңыздар. Таң каласың, кайыктан неме кылат. Интернет. Мына мультфильмдин баардыгы жана интернетте көрсөтүш кокуй мүйүзү бар, анан кулагы чоң, бир көзү жокторду көрсөтүп атат ана. Кудай сактасын дейм. Ушуларды тартып, ушуларды илип алып отурушат да балдар. Анан телефонун алып койсок деле бандай немеге түшүп калат десеңиз. Өздөрүнчө титиреп элечи. Телефону аларга керек экен да. Мен баягындай тартип боюнча киргизип телефондон жыйнап коем. Өзү негизи телефонду пайдаланыш керек, бирок туура жагына. Аны эми ателдер менен тыр иш жүргүзүп атабыз азырчы. Бизде туура эмес, четтетири жагына көбүрөөк эме алып кетип атпайбызбы? Жаман жактарын алып атабыз. Болбосо мына эмне деген мультфильм? Мунун түшүнүгү дагы жок да, көрсөң бир балена жөн. Илип алып. Эми бул бир учуу да агай. Бул тарбиялык эмелерди жүргүзүш керек. Рогазиевич, мындай. Могу жерде жанагы немелер бар го, дамыл агайлар. Ушулардын непосредственно барып, кичинеден неме дин жагынан кичине понятие берилди деп суранам, келип, бул жерге жардам беришет да буларчы. Балдар менен непосредственно иштешет дагы, түшүндүрөт. Кандай кылганда биздин менталитет бузулбайт, кандай кылганда биздин улутка пайдасы тиет. Ошонун гана үстүндө сүйлөйт. Анан ашыкча, андан ашыкча эч нерсе сүйлөнбөйт. Анан баягындай лишний сөздөр жок да. Кандай кылганда биздин менталитетти кармап калабыз. Кыргыз улутунун ошол гана неме. Туура жагына үйрөтүп. Туура жагына. Жок, анан анда не болот ого. Мында кылдырып койдум да. Олар кандай вариант болсо, бирок маалымат Айлам кетти. Туура эле. Буну былтыр бүттүрдүм. Мен балдар чыгып жатканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ооба, ошодон неме алам да. Свет. Не иштейт? Эми экөөндө тең лампочка жок. Себебин экен билбейм. Комендант эжеке. Комендант бери жүрсүн, эми ошого келдик. Бул кичине жаңыраак экен. Уже немелерин баштадык да. Мында кылып кетпесек бизге жатам деген балдар көп болуп атат да. Себеби папандан бар. Анан оштон келген агай бизгечи. Кечеги кайрылганды сиздер туура түшүндүңүздөр, түшүнбөйсүңүздөр билбейм. Бизди эгер келип окусай, күйбөй атат да. Балдар ыраазы болуп атат. Наоборот, ушуларды ачып берсең ийгиси агай. Негизи кесиптик эмелерди күчөтүш керек байра.
ошондой деп Орто кесиптик билим берип, балдарга кесип бериш керек да. Андан кийин каалаган окуу жайын окуп кете берсе болот. Юрист болуп, башка болуп, дипломду сандыкта жаткандан көрө. Анан бул жанагы эмгек акысын жакшы төлөп берип атпайбы? Буларда ушул эле комната. Ушул эле? Ооба. Тиги дарыгерлердики. Ооба. Холодильник. Кайерде? Ал жакта. Дарыны кайерде сактайсыздар? Жок, мына жерде сактайбыз. Болбойт. Анеке бар. Андай жарабайт. Өзү дары-дармек сактоонун өзүнүн тартиби бар да. Бирдей бекитилген Саламат сактоо министрлигинен бекитилип келген тартип бар, жоо бар, ошонун негизинде сакталыш керек. Бир комната деген жайында ысыйт да турабы? Жайында 40 градус болгондо комнатаңар деле 40 градуска чыгат да. Андан ысып кетет. Андан ысыйт. Ошол убакта дарылар эмне болот ичинде? Эрип эзилип жок болот, ал дарынын срогу дагы бир пастан бүтөт. Атайын дарыкана болгондон кийин караңгылатып монтип сактат анда. Жок, болбойт. Мондай коробкалардан неме Болбойт, ал атайын дары сактоочу эмелер жасалыш керек, стеллаждар болуш керек. Дарыканага тиги дарылар сактай турган холодильник болуш керек атайын. Хорошо. Алдыргыла. Хорошо. Дары деген бул оюнчук эмес да, ден соолукта эртең Кудай сактасын бир дарыңыз бузулуп калып бир балага сая койсоңуз эмне болот? Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошо Кудай сактансаң сактайм. Отстраньте. Буну белги алайын. Ал мен проблема решил да. Любой тамак жасай берсем. Основной свет жок малында кыйналабыз. Жок, азыр отурбайм деле. Кичине отуруп туруп. Зал салат жоксуң? Азыр. Сантехник группа барбы окутасыздар? Жокпу? Жокко бирок бар балдар. Түшүндүм. Жеттим ага. Түшүндүм. Сындырып көрсөтөйүн. Аныңыздар катып калбайбы? Бул канчада бир жыл? Свежий жабасыз. Жок, Азыр дагы күндө бир жол жабылат. Ар бир күнү. свежий. 2 күндө эмес, күндө. Канча балага тамак бересиз? Обедте 78 балага тамак берди. 78? Жалпы. Жок, жалпы тамактануучу бизде 211 болот. 211 бала келет. Практикада. Бир группабыз 8-inde кайтат, 3 группабыз 12-inde кайтат. Ана мына место өзү негизи 150 адамга эсептелген. Бирок мыналардын бардыгы уже баягындай прошедший. Не деген жомок? Эмнени сүрөт? Тамактанганда кичине ойлонуп турсун деп. Мен ойлоном. Токойдо коёнун Мен түшүнөм, бала бакчага тартып. Мисалы да. Bizde deli bala bakça Анан değil эми balda. орус жомоктору да мунун бүт бар. Бар да кыргыз жомоктор жок. Бар. Кыргыздын сүрөтү бар. Улуттук колориттеги сүрөттөрү бар. Эмнеге андай кылып койсо болбойт? Түшүндүм. Тамак аш тиги го мейли. Мунундайларды алмаштырыш керек. Качанка чейин эле орус жомоктору менен жүрөбүз. Түшүндүм уже. Орус жомокторго тарбиялаш керек балдарды. Макул. Үйрөтүш керек. Бул проблема эмес. Аткарабыз. 200 канча 11 бала 11 балага тамак. жалпы. Жалпысы. Бүгүн канча балага тамак бердиңиз? Сиз башкосуз. 78 бала. Калганы каякта? Практика кеткен. Бардыгы. Каяка кетишти? 308 бала. 108 бала. Практикада. Каяка кетишти? Bütün iş berүүчүлөргө бергенбиz. Кайсыл жерде? Диплом. Так, Силермен макулдашабыз, Кеңеш айлык өкмөтүндө бар. Нукатта бар. Түгүү секторунда бар. Кантип кетишет алар балдар практикага? Биз контракт түзүп анан кийин кетишет. Ошо тиги ишкерлерден сиздер менен контракт болуш керек. Конечно, биз байланыштабыз, тыгыз байланыш. Кайсы жерлерде? Ар бир айлык өкмөттө бар азырчы. Эмне кылышат? Барып ошо механизация, айыл чарба окугандар айыл чарба немесин киришет. Кайсы айыл өкмөттөрдө азыр бар балдар? Кеңеш айыл өкмөтүндө, Кыргыз айыл өкмөтүндө. Чалыңыз айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөр чыксынчы байланышка. Кайсы айыл өкмөттө 54-лицейден барып бүгүн балдар окуп атат, анан менен иштеп атат. Практикадан өтүп атат, азыр эметсин. Азыр барабыз ошо кеңеш айыл өкмөтүнө. Хорошо. Буйруктарын алып чыгыңызчы. Канча бала бүгүн практикада жүрөт?
кайсы ишкана менен кантип келишим түзгөнсүздөр ошол бүтүп мага бериңизчи. 100 канча 108 бала деп атасызбы? 108 бала список бериңизчи. Бу жерде азыр бүгүн 78 балага тамак берип атасыздар. Так, тияғы 108 бала. Ошондо 186 эле бала болуп атпайбы жалпысы. А сизде 240ка жеткирдим деп атпайсызбы? Bir gruppa nemede janagындай 10 айлыкта 28 бала. 28'ti koşsanız Siz ısık tamaka, misal 3 mal tamaka. Ağa tamak vermeyiz da biz onlarga stipendiya veremiz. Стипендия бересиз. 28 баланы koşuңuz. Плюс 28 болсун. Ошондо 186 болуп атабы? Нар жака 20-ны кошуңуздар. 100, 216 бала. 216. Калган балага. Калгандары сурайт экен, келбей калат. Ушундай болот. Жок, баары мындай да, сиздер мисалы тамакты жасап атканда жалпы балдарга тамак жасайсыздар да туурабы? Санына карап. Сиз Жок, бизде күнүнө кандай кылып эмени бересиз? меню беришет. Мастерлер ар бир группа менюну мага заявка беришет. Мындай деп беришет. Бул жака жана мынча бала депчи. Ошонун негизинде анан кийин тамак жасалат. Тамак жасалат. Мисалы мына бүгүн 78 балага тамак бердик деп атат. Калган үнөмдөлүп атат да, азык-түлүктөн, башкадан турабы, эт азыгы, башкадан үнөмдөлүп атат да. Жалпы эмеде алганда сиздер ошол 240 балага бирдей тамак берген жоксуздар да. Бирок мамлекеттен 30 сомдон сиздер 240 балага бербейм. Жок, 240ка бербейсиз. Ортодо берки 207 баланы алалы. 207ге 30 сомдон ар бир эмесине кетип атат да күнүнө. Ошондо сиздер 78ге бүгүн тамак берсеңиздер, нар жака 30 болсо, нар жака 7. 37 бала минус кетип атат. Ошондо 37 баланын мамлекеттен бөлүп аткан тамак ашы эконом болуш керек да. Мен сизге неме берейин, интервью берейин, андай болсочу. Ошол за счет ошол үчүн мен 3 мал тамак берип атам да. Эртең менен да ысык тамак берем. Эгер неме болгон болсо, кызыксаңыздар, көрсөңүздөр болот да. Ар бир бала жок дегенде бир эртең менен ысык тамак жейт. Анан жумуртка жейт. Каша беребиз. Жанагындай эле гречка суптар жасап беребиз. Жатаканада балдарга 3 мал каралган да тамак. Жок, 30 эле сом каралган. Жок, эми 30 сомдун эсебинен азыр бала бакчадагы балдарга 7 сом каралган. Bir күнгө ишенесизби? 7 сом. Мамлекеттин эсебинен 7 сом каралган. Анан жанагы ата-энелер башкалардан баягы попечительский кеңештерди түзүп алып, анан ошолор акча чогултуп, өздөрүн каржылап эме кылып атат да. Сиздерге 30 сомдо. Республика боюнча сиздерге ПТУга бөлүнгөнчөлүк, тамакка бөлүнгөнчөлүк эч жерде каралган эмес. Мындай тамактандыруучу жайлардын бүт бардыгын алып көрсөк, эң эле көп сиздерде каралат. Биз мындай тамакка кирет, мага экономия кызыктырып атат. Ошодон 1 жылдын ичинде мисалы сиздер келбей калган балдар, ар кандай шарт менен келбей калат деп атпайсыз. Ошолордун эсебинен канча экономия кыласыздар азык? Экономия кыла албайбыз, жетпейт агай. Данияр Тулгазыевич, туура түшүнүңүз, жетпейт, ачыгын айтайын. Жетпейт. Себеби 3 мал тамак беребиз. Анан ар күнүнө жок эле дегенде 1 килограмм, 1,5 килограмм, 2 килограмм чейин эт иштетебиз. Туура түшүнүңүздөрбү? Жетишпейт. Ал ашылып экономия болгон жок. Hiç мен келгенден бери болгон жок. Наоборот, өзүбүздүн немелерден кошобуз да биз. Имарадел. Скалатты ачып калам. Скалатты ачып калам. Анан кийин старший мастер чакыргыла. Келди оштон. Чакыргыла, жанкы давайте, кайсыл айыл өкмөткө? Ушул азыр компьютер деген бар да, туурабы? Компьютер деген бар да. Кыргызча шрифт дегенди коюп коюш өтө деле чоң акча, чоң акылга турбайт. Мына жылында окуучуларга акысыз тамак берүү томонку шартта уюштурулуп уят. Түшүндүм. Кыргызча шрифтти киргизип, ошону менен бүт кыргызча жазгыла. Качанга чейин эле тиги уу эле жүрөбүз. Жөн эле жасап кое турганда. Бирок аракет кылам эми ошого. Эми туура интернет немелерге мен үй бүттүм, көп байтам. Үйлөргө коштуруп сону кылып жасатыңыздарбы? Макул, макул. Түрдө жашайсыз. Определенный сорту кайсы? Сортун билбейт экенмин, тендер чыгып берет. Алып кетчи балдарын жана. Склад башчысы канчадан кайсыл эмен аласыздар? Көрсөтүп эле барсын. Неме жол берди? Кайсыл май? 72%. Ким? 72%. 72% менен майлуулугу. 72% деп бергенсиңер. Туурабы?
тендерге, эмеге. Сертификатын болсун. Буйрутманы көрүңүзчү, буйрутмада канчага бергенсиңер, эмне майга бергенсиңер? Тендерде ушул майды алып бергенге буйрутма. Ошого эле бергенбиз. По-моему. Тендерде. Ошондой эле болгон. Анан эттим о дагы. Мен остатык азыр 5-6 лек килограмм калып атат. Себеби азыр жаңы неме болсо уже келет да. Мен уже заявканы айтып Берсеңиз, сен канча кайсынан бердиң? жапып берем. Муну каламиттердин баарын өзүнүн немеден. Мурда вообще болгон эмес, мындай да болду. Сиз ал кайсы жерде, эмнен негизинде сатып алдыңар, сертификаты кайсы май келип атат? Жата калган. Немене неме болсо, немени айтсаңыз, бизде мондай болду да. Дайна Тургазович, биздеги жанагы заниматься эткен адам кайтыш болуп кетти да. Анан жаңыдан келип, булар уже тантырап калышы мүмкүн. Ал адам болгондо стимекски коймок. Барышынча. Мындай да азыр жанагы Ачып кайтыш болуп калды. Анан жаңы келгенден кийин майлар боюнча биз дайым айтып атабыз. Кагаз жүзүндө 72% майлуулуктагы май деп бересиңер тендерге. Бул бардыгында ушул. 72% майлуулуктагы майды алып келип бергиле деп туруп бересиңер. Анан тендерде уткан компания дагы ошентип утат. 72-ни алып келем дейт. Муну 32% майлуулуктагы май. Мен менен азыр талашам десеңиз, алып барып лабораторияга беребиз. Муну майлуулугу. Себеби көрүнүп турбайбы? Коробкадан эле көрүнөт да май. Жо, замечанияны туура кабыл алгыла. Анан дала кеткиле да мага түшүнүм бар да. 32% май. Жанагы магазинде муну майдын бир пачкасы 38 сом турат. Силер тендерге берип атканда 78 сомдук, баягы 310 сомдук майлардын немесин бересиңер. Процентин. Муну май жөн эле суу да, бул баягы маргарин, мындай алганда. Көз боемочулук ушу жерде жатат. Баягы тендерге башканы бересиңер, акчаны башканы которобуз, а самом деле май вообще башка май келет. Ал ортодо кичинекей бир тыйын чыгат, ошол ройлу да. Ошол ройлу ойнойт. Ошон үчүн тендерге берип атканда жаңы келсеңиз карашыңыз керек. Ар бирин кайсы буйрутманы берип атасыз, тендерди уткан киши айыр менен ошондой буйрутманы алып келип бериш керек. Точно. Ушул болот, болбойт деп. Эгер туура эмесин алып келген болсо, сиз 100% кабыл албай койгон акыңыз бар. Жетекчиге билдирип, жок болбойт. Муну албайбыз. Себеби биз тендерге берген буйрутмада башка болчу кечирип кой деп туруп, кайра тендерди бузганга укугуңар бар. Болбосо ал ошол силер буйрутмада берген нерсени алып келип бериш керек. Тендердин көбү ушундай болуп атат да, барып сүйлөшүп алат. Анан тендерчи менен жетекчилер башкалар отуруп, бияктан запуск кылат деги булар сүйлөшүп алып, анан ортодо баягы сапатсыз нерселер келе берет да, ортодо кичинекей тыйын да, ошодон ойнойт да көп учурда. Андай жок. Биз тендерчилердин көп процессин кабыл албай койдук. Мен өзүм лично. Не турат? Нургул Сабыровна, вы же в курсе, наверное, да? Иштейт. Тендерчилер менен тажак Иштебеген эме. Бул мага ушул бабай менен иштешпейт. Бул эмне кимге карайт? Ушул кантип болсун мага караштуу эмес. Бул жанагы товарларды. Дайна Тургазович. Товарларды. Завхозго, бул склад башчы деген ар бир нерсе көрүп бересиз болобу да? Жок, жаңылык бул да. Азыр бир нормальный немесин нойсак. бул эмне? ошо Товарды чакырсаң, неме бар. Товарды эчеге келсеңиздер, товар кайда? Товар бүтүп турган. Шорт жол. жолун биз иштетпейбиз. Андай болбойт. Ташта иштетпесиңер эмнеге башка бир. Сүт окшойт дейт. Сүт эмес? Мындай болот. Муну келсеңиз бияка. Буну ким иштетет? Жок, келсеңиз эмне? Сүт. Кантип сүт? Сүт морозилке салып койгонбуз, алтын бетине анча эме кылабыз, тоодон малдыбыз бар, сүт келет. Кантип сүт? Муну Тоң карасаңыз. калганда шундай болуп калат. Анан бул кайра эме кылсаңыз свежий болуп калат, агай. Анан муну тоңдуруп эмне кыласыз? Кайырып калат да, азыркы мезгилге эме кылабыз да, нандын бетине азаздан алып туруп бетине иштетебиз. Кантип? Алып койсок эме болуп калат. Свежий болуп, жакшы болуп калат. Анан эмне, эгер өзүңөр иштетсеңер, склад башчы билбейт. Берет, өзү сураган кезде алабыз, эртең менен нан жабабыз деген салабыз, берет.
Берет, бербей койбойт. Жок, кантип берет, билбей атат бул иш. Билет, эмнеге билбейт? Айтып элет азыр ошо нанын бетин эртең менен алабыз, бирөөсүн алсак, эрип сон болуп калат. Эмне деп айтат сизге? Бериңиз дейм. Ошо тоодон алып келгенбиз дейтин. Анан ирип калат да азыр агай. Бул анан буну 1 саат, 2 саат койсоңуз өзүнө деп сону болуп калат да. Анан Мунуңуз бүгүнкү сүт эмес, эртеңки сүт эмес, эгер сүт болсо. Süt bir cumada bir gelip de turuşunu aytsak. ошондой. Анан биз onu нандын бетине кызыл болуп жакшы чыгат да, өзүбүздүн эмесин. Geçiyorsunuz ben sizler için de cevap versin. Tura. Ооба, бир аптада. Bir cumada bir cum gelip diye aytırız da. Анан бул өзү свежий болуп сон болуп калат да 1 саатта. Сүт азыгын сактоонун өзүнүн Нормалары. стандарты бар, нормасы бар. Силер өзүңөр каалагандай тоңдуруп, каалагандай коюп коюш дегенчи, аны үйдө жасай бересиз. Үйдө өзүңүздүн балдарыңыз, жоопкерчилик өзүңүздө, жолдошуңузда, барып каалагандай жасайсыңар. Бул мамлекеттик мекеме. Туура эмес, ирип калбасын деп. Мамлекеттик мекемеде өзүм каалагандай кылам деген нерсе болбош керек. Өзүң каалагандай нерсе болбош керек мамлекеттик мекемеде. Бу жерде мамлекеттик стандарт бар, ошону чыкпай анан жасаш керек. Тамак ашыгыңыздарды жасаганда менюну ким түзөт? Шеф бар. Шеф бар. Сиз түзөсүз, туурабы? Мен шеф бар эмесмин. Сиз Жардамчысымыз. Башка ашпоз чыгат. Çakırı baş Nerede? verin. Азыр нерделе? Kızık sizlerge geliyor otat. Kom niye kaçı otarsızlar? Çakırınızlar Ecike. Тамак ашты каерде сактайт булар? Пробалар. Özüm bunu dikkat alıp tanıttım bak. Bugün tanıttım. Ana yetmeyeyim ana ataylap. Сиз башка ашпозчу? Мына беттегиз. Мына эртемениңиз. Муну канча эмеде өткөрүп турасыздар? Кайсыда биз? Пробаларда. 3 күндө. Пробаларда. Мына кече мына биринчи күндүкү. 30-у. Мына 30 бизи. 30-ундагы бул эмне? Завтрак, обед, завтрак. ужин бу? Завтрак. Завтрак, ужин гана, обед гана. Не бир эле жолу эме кылып коесуңар? Же эртеден кечке перловка бересиңерби, суп? Жок. Бир эле тамакты эртең менен жасап кечке бересиңер. 3 бөлөк тамакпы? Кайда эмес. Проба кайыкта. Бу жерде бирөө эле эртең мененкиңер туруп атпайбы? 30-05 жейм мына. Мунуңар деле мына. 31 бүгүнкүн айтып атасыздар да, бул туурабы? Кана тигилер. Сиздерде болгон холодильник ушулбу тамак ашыңыздарга? Ана калай. Башка жер жемиш эмелерди кантип сактайсыздар? Skalattıra var mı? Жок, ал клапамай го, ал складта турат. Pogriп var. Жашылча жемиш, Yok pogribimiz var. помидор, огурцы, укроп, башка дегендер каякта сакталат? Свежийде келет. Кантип күнүнө? Күнүнө келбесе дагы көбүнө. Каерге сактайсыздар? Мейли 2 күндүк келди, каерде турат? Ушусумузда. Өткөндөн бери эмне муздагы элем, азыр эми. Азыр жай келди, июнь айы. Ну, болбойт иш. Сиз ашпозчу катары, башка ашпозчу катары биринчи кезекте жооп бересиз. Балдардын ичип аткан тамагы үчүн. Эгер Кудай сактасын, бала ууланып кала турган болсо, туура эмес нерсе боло турган болсо, биринчи кезекте сизден сурайт. Директордон сурабайт. Биринчи сизди чакырат. Анан ашпоздун жардамчысын чакырат. Каякта карап атасыңар, эмне кылдыңар, кантип дайындадыңар? Анан баардыгын мыйзам чегинде жүрөктү колго коюп, Алланын алдында мына жоолук салынат экенсиз, Алланын аманатында жүргөн адам экенсиз. Алла рас сизге буйрук ушул жерге алып келип аткан менен ошол буйрукту Алланын аманатын абийир менен аткарыш керек. Жакшылап. Жөн эле көз жастымда баягы Данияр Жаныкулов келет экен, губернатор эртең текшерүүгө жөнөтөт экен дегенден кийин гана аткарып койгон болбойт. Мен кечээ сиздердин жыйыныңыздарды уктум. Агайдын келип бу жерде өткөн жыйынын көрдүм. Ким эмне деп сүйлөдү, кантип сүйлөдү, даярдангыла, башкаңардын баардыгы деп аткан баардыгын уктум мен. Ошон үчүн андай нерсе болбош керек. Данияр Жаныкулов үчүн эмес, же Зиядин Жамалдинов үчүн эмес. Маселе Алла үчүн, Алланын алдындагы аманат үчүн
иштешиңиздер керек. Күн түн аткара турган милдетиңиздерди аябай менен аткарыш керек. Болду, башка мисалы сиздерден мамлекет бир асмандан айды алып бер же күндү алып бер деп суранган жок да, туурабы? Же жетекчи суранып атабы? Только өзүңөрдүн мыйзам боюнча иш аракетиңерди аябай менен аткарып койгула. Сураныч бүттү, башка эчтеке жок. Ошон үчүн жакшылап караңыздар, ар бир иш. Берген замечанияны туура кабыл алыш керек да эжекелер. Туура чүнүлдөрдү аткарыңыздар да. Анан могу бизде летний кухня. Мынакей. Мына жерде казандар барысы бар. Очок свет өчүп антип мынтип калса. Ошол жерде чоң казан, анан жана филиалдарда тынбай суу кайнап турат. Бизде свет 2 күн, 3 күн өчүп калат. От сырттан жагылап Сырттан. Ошол Диш аяк турган столдор жазылып турбай, нан кесүүчү, эт кесүүчү деген бүт туура эмес. Эт кесүүчү столдун өзүнүн стандарты болот. Бәрге сиздер эт деле кеспейсиздер. Андай жерде кес. Отдельный ал жакта да бычактарынан отдельный коюп койгон ушу. Өзүнчө атайын столдор болот эмелерге. Жакшылап караңыздар. Тамак аш жагына өтө жоопкерчилик менен, склад жагына. Азык-түлүк дегенге ар бирин карап, тендер менен жарыялап атасыңарбы? Тендерге буйрутманы силер бересиңер. Анан кайра өзүңөр кабыл аласыңар. Башка бирөө берип, башка бирөө кабыл алып коюп силерге даярын берип койсо, анда бир жөн болчу. Сиз да кабыл албай койгонго укугуңуз бар. Складка туура эмес нерсе келди, мына 72% деп май берип атасыңар, 32% келди, айтасыңар, кечирип койгула. Урматтуу склад башчы, мен эртең жооп бере албайм муну үчүн. Мен билдирүү кылып коеюн деп директорго, склад башчыга барына билдирүү кылып коюш керек. Анан эртең келип сизден сураса айтасыз, мен билем бул маселе боюнча, мен мына кайрылгам жетекчилерге, мындай десеңиз, анан биз жетекчилерден сурап алабыз. Жамылдан жакшы. Жок, эми караш керек да. Кызматтагы келип туруңуз. Бирок жакшы го. Жакшы эле. Жакшы нерселерди айттыңыз бирок. Ата-энелер ыраазы. Мына кыскартып өтө узун экен да, немесичи? Жок. Мен түшүнүп атам, бул башкармалыкка караштуу ишкана. Туурабы? Ветеринария. Сеол менен немен бар менчи? Эми печатты карап коебуз. Райондук, ветеринардык жана фитосанитардык, көзөмөл башкармалыгы мамлекеттик мекемеси Ноокатска районуна эдер. Туурабы? Бул ишкана ошол мынан кыскартып жазып коюптур. Себеби толук батпайт экен да. Ветеринария кайсы жерде жайгашкан? Бизде служба байлаштырайын. Азыр барабыз ошол жерге. Булар эмне болуп иштейт ошол Ошол жердеги бакы ар бир айыл өкмөткө бөлүнгөн ветеринарлар бар, ошолорго жүктөлөт да, жардамчы болуп, баягы малды кармап бергенге же мындай кылып Жок, үйрөнүш үчүн. Анан акча төлөп бербейт. А так негизи акча төлөп берсеңер жакшы болот эле деп мен уже билесиздер, менин кайрылуумчу. Буларга кичинекей болсо да финансовый жактан жардам болсо экен, ошо кичинекей акча төлөп берсеңер, практика убагында кичинеден акча иштесе. Кыскача маалымат берип койсоң боло береби? Биз мындай болгондо окуучулар менен отдельно сүйлөшкөнмүн, мен жекече сүйлөшүп, ар бир айыл өкмөттөн барганда силердин ошо ветеринар жеке ишканадагылар менен сүйлөшкүлө. Силерге окуучулар мындай жардамчы керекпи же керек эмеспи деп. Бак ветеринарларга бир эле адам болот, ошого малды үкөлдөгөнгө, малга жетелеп алып чыкканга деп сурасаган, баары жогу бөлүштүргөнгө жакын бир жума аралык берилет да убакыт. Ошондо болот. Бизге керек экен агай деп келсе, аны ошого карап туруп, балдарды ошого бир айылдан битте болгон болсо, ого кошумча дагы 2 бала кошуп ошака бөлүп аттык да. Азыр кыска договор мындай келишимдин негизинде да. Данияр Төрөгазиевич, болбосо болбой калат экен. Балдар жанагы диплом жазып атат го, толук кунду жаза албай калат экен. Себеби жардам бериш керек жанагы производстводанчы. Алар салым кош керек да. Алар курс идеяла уже мен келгенден берчи. Данияр Төрөгазиевич, туура түшүнүңүз эле? Ошондой талап койгом. Канчага чыгышат эмеге практикага канча убакытка? 2 ай. Почти 62 күн. Эмнеге бүт эле муну жердин баардыгы оңдолду? Кандай оң? Келсеңиз. 1 апрель деп турабы? Мына мунун алды
Замаскабы? Ооба, замазка. Бул Муногунун 8-дин алды замаскабы? ооба, туура. Мунунун алды замаскабы? Ооба. Мына. Жоқ, без замазка же болады. Бул мейли багыттама ошентип бир ката кетип калсын. Кайра эле келишим. Бул эки тараптуу келишим. Каров менен ветеринардык обслуживание силер түзүп атасыздар. Эми карап коюңуздар. Кемеге практикага жөнөтүү, мөөнөтүү деп атасыздар. Кайра эле мына. Мынакей. Мунуңар дагы замазка, бул дагы замазка, мына мунугу дагы замазка. Себебин объясни. Почему? Бул числосун не болуп калбакы? Майрам күндөрүгө болуп калды, ошонун негизинде жылдырдык да биз. Бир күн бак айыл практика согуз бүтпөй калганына байланыштуу. Бияка аркага жылган ошо замазкалап туруп. Мен азыр байкап атам муну. Замазкага буйрук мындай да, келишим. Андай болбойт. Муну келишим, багыттама, муну буйрук дегенчи, бул эч убакта замазкаланбайт. Эч ким уруксат бербейт. Муну буйрукту, келишимди замазкалап оңдогон. Эгер замазкалап кое турган болсоңор, анда мына жерге эки жетекчи тең анда кол коюш керек эле. Ушул муну туураланган нерсе туура. Болгон эмес. Болгон нерсе туура деп туруп, ана Мен кол коюп берет болгон жетекчи. жок дагы. Ана силер отуруп эле өзүңөрчө ичинде эле туура эмес жазап, каалагандай кылып кое бериш туура эмес. Кагаз деген бул мамлекеттик деңгээлде кагаз да, муну караш керек. Ооба. Каталарды оңдой. Замечание надо правильно принимать. Туура эле. Анысының балтасы Мынакей карасаңыз, бүт эле азыр китебиң болду, жазып алат элем монларды. бүт эле замазка. Баласын турабай. Бүт эле замазка. Ошо бар жок ошондой да. Ачык айтыш керек. Мындай болбош керек. Башка неме кайталабайбыз эми, буларды эске алабыз. Документально так болушуңар керек, себеби ал мамлекеттин эсебинен окутуп атасыздар да балдардычы. Диплом алып атат. Ошол балдарга сиздер жоопкерсиздер. Сиз мастер катары ошол балдардын окуусуна, практикадан өтүүсүнө жоопкерсиз, туурабы? Сиз жетекчи катары жалпы ишкананын ишине жоопкерсиз. Анан акырында отуруп ушинтип монтип кете берсең, аягында ишкананын эсебин таппай каласыңар. Этегинде аягы чыкпай калат да жин. Караш керек, кагаздарга так болуш керек. Бир Тизме